Кодон алып түрткүлөдү. Ошто патрулдук милиция кызматкерлер жакалашышты. Интернетке 2 милиция кызматкерлерин жакалаганын көрсөткөн тасма тарады. Маалыматка ылайык, ролик Ош шаардык патрулдук милиция кызматындагы административдик практика бөлүмүндө тартылган. Кадрларда 2 милиция кызматкерлери бири-бирин түрткүлөп, андан соң алардын бири каршылашын кокодон алып түрткүлөп жатканын көрүүгө болот. Тасма качан тартылганы азырынча белгисиз. Аял тұрып салды, башылайсыздар. Аял тұрып салды, башылайсыздар. Тұрып башылайсыздар. Gelinim. Ertemenle çıkanımız çok doktor olup, inan Kudayım bizge şu patrullerdi yol verdi. Şular bizde ikinci doktorda gelişti. Gelgence yolda gelinim başına da göz çarp koydu. Şu patrul hizmetkarları razı olsun. İstedi şu Kur'an şefkasına düşünceleri geçetkisi. Бишкекте кайгул унаасында төрөгөн аял жолдогу тыгындан төрөтүйүнө жетпей калган. Бишкекте келин кайгул милициясынын машинасынан көз жарды. Кайненеси төрөтүйүнө баратып жолдогу тыгында туруп калышканын айткан. Келинди төрөтүйүнө милиционерлер алып жөнөшкөн. Ошентсе да жетишпей ымыркай кайгул машинасынын ичинде жарыкка келген. Эне баланын абалы жакшы экени айтылды. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду басуулум. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны шайлоого жана шайланууга укуктуу деп турат. 300 000 сому болбогон киши шайлана албайт деген сөз. Мындайча айтканда, мандатты ачыктан ачык эле сатып ал деген сөз. Болгондо дагы 300 000 сом берет экенсиң, ал кайтарымсыз экен. Өтсөң да өтпөсөң да кайтарымсыз. Кайсы мугалим, кайсы дарыгер, кайсы акын, жазуучу, кайсы интеллигент өз маңдай тери менен акча таап аткан кайсы азамат 300 000 сом сарттап, коротуп шайлоого бара алат, айтпачы. Бул деген сөз байлыкка болгон ценз деп коет. Байлар гана келет, кедейлер унчукпай отургула өзүңөрдүн ордуңарды билгиле деген сөз. Бул кандай? 300 000 сом саласың, анан шайлоого бара аласың. Бул не деген сөз бул?
Интернетте баласынын колуна кишен салып аны жетелеп алган адамдын видеосу. Интернетте баласынын колуна кишен салып аны жетелеп алган адамдын видеосу тарады. Бул коомчулукта кызуу талкууланууда. Видеонун автору окуяны тартып жатып ордуна турбаган шок бала болсо керек деп айтканын угууга болот. Бирок айрым интернет колдонуучулар бул көрүнүштү туура эмес десе, кээ бирлери балдарына да ушундай кишен керек экенин жазышууда. Тим эле кишен дее калышат. Бул атайын баланы жоготуп албоо үчүн колдонулат. Ит мышык жетелген кишендер го, баланы байлап алуу жапайычылык, менин кызыма да ушундай керек, ал дагы тентек деген пикирлер жазылууда.